Айымдар жана мырзалар, кезектеги сатылуучу батирибиз алмашуу жолдору дагы бар. Тагдарек Алмектатка көчөсү 188 дарегинде жайгашкан Фрунзенский району барыңыздарга маалым жакшы райондордун бири. Ошто айланасында бала бакча, мектептер жыш жайгашкан. Андан сырткары маршруттук катардарда тынымсыз жүрүп турат. Рövер парк турак жайы, үйдө алмашуу жолдору да бар. 10-15 миң долларга чейинки автоунаалар болсо үстүнө пул кошуп берсеңиз, ушул үйдү өзүңүздүн пайдаңызга алып кетсеңиз да болот. Үйдүн техникалык паспорттору чыгып баштаган, коңшуларыңыз алып баштаган. Эгер бул үйдү сатып ала турган болсоңуз, биринчи кожоюну болуп каласыз. Үйгө эч ким кирип дагы жашай элек, жаңыдан гана ремонт иштери бүткөн. Үйдөгү эмеректер толугу менен үй менен биргеликте калтырылат. Бул переделение жанагындай бир бөлмөнү эки бөлмө кылып тоскун эмес, переделенный тушка дейсиздерби, андай эмес. Бул полноценный эки бөлмөлүү батир. Биз анда эмесе көп үйдүн коросуна токтоло турган болсок, уна токтоо үчүн жайлары бар. Балдар ойночу аянтчалары кенен. Үйдүн сырткы тарабы биринчи, экинчи кабаттары толугу менен соода түйүндөрүнө айланган. Айланасында көп нерселер жакын жайгашкан. Мисалы үчүн жашоо тиричиликке керектүү бардыгы айланасына жакын жайгашкан. Анда эмесе үйдүн ички абалы менен тааныштыра турган болсок, биз 6-кабатка көтөрүлүп келдик. Сиз сатып ала турган 2 бөлмөлүү батир дал ушул батир болуп калат. Үй батирдин жалпы аянты 61 метр квадратты түзүп калат. Эчтен кирип келгенде күтүү залыбыз чакан, көрүп турасыздар. Эчтен бет маңдай кирип келгенде дароо эле тааныштыра турган болсом, алгач тараткана бөлмөсү, сол жакта ата энелердин уктоошу бөлмөсү, ошол эле бөлмө уда жанашы жайгашкан, конок бөлмөсү, анан ашкана бөлмөсү. Алгачкы бөлмөлөр менен тааныштыра турган болсом, сиздер менен эчтен бет маңдай кирип келгендеги бөлмөбүз бул жуунуп тарануучу бөлмөсү менен ажаткана бөлмөсү биргеликте жайгаштырылган. Суунун агымы да жакшы, көрүп турасыздар. Дараткана асы жайында дарат алуучунун ыңгайлуулуктары бар, кафелдери толугу менен абдан жакшы. Андан сырткары аристону дагы бар. Жуунуп тарануучу бөлмөсү дагы ушундай чакан бөлмөчөгө айландырылган. Желдетүү системалары толугу менен иштеп турат. Полу болсо жылуу пол, теплый пол, көрүп турасыздар. Анда эмесе биз кийинки бөлмөлөргө башпай турган болсок, эчтен кирип келгенде сол жактагы алгачкы бөлмөбүз бул ата энелердин уктоочу бөлмөсү, же болбосо спальная комната деп коебузбу. Тыл зонасы дагы толугу менен каралган. Асма чырактары жайында начурный потолок, потолоктун бийиктиги 2,60–2,70 ге барып калат экен. Үй толугу менен борбордук коммуникацияларга уланат. Суу, свет, газ, канализация, туш кагыздарды жана потолокту жууп тазалоо болот. Ушул эле бөлмөдөн чакан лоджиясына же болбосо китепкана катары да пайдалансаңыздар болот экен. Бөлмөнүн терезеси панорамалык көрүп берип турат. Бөлмөнүн терезеси ошондой эле жана мына Ош Сулайман тоо тарапты, түндүк тарапты карап турат. Жана ошондой эле балдар ойночу аянтчаны карап турат. Көрүп турасыздар, мындан үйдүн биринчи кабатынан акыркы кабатына чейин эсептей турган болсок, болжолдуу түрдө орто тушунда болуп калат. Үй толугу менен борбордук коммуникацияларга уланган. Андан сырткары кабелдери дагы, электр чолгулары дагы сапаттуу чолгалар. Бул компанияны баарыбыз көпчүлүгүбүз көрүп жүрөбүз, билип жүрөбүз. Күтүү залы, коридордун туш кагаздары көк түстө. Биз кийинки бөлмөгө башпай турган болсок, биздин кийинки бөлмөбүз конок бөлмөсү. Конок бөлмөсүнүн 2 канаттуу эшиги бар. Эчтен кирип келгенде оң жакта ТВ зонасы дагы каралган, жыгач түзмөлдөш болуп калат. Андан сырткары чакан эмеректерди да орнотуп койгон, асма чырагы 3 режимде иштеп турат. Бөлмөнүн терезеси деле дал ушундай эле балдар ойночу корону карап турат. Жылуулук системалары дагы орнотулган толугу менен. Асма бул жерге кондиционердин жайы дагы каралган. Болгону сиз коопсуздук үчүн темир тосмолорду орнотуп аласыз. Кондиционердин жайы дагы бар сыртта. Кондиционерди орнотсоңуз 2 бөлмөнү тең салкын кармап турат. Жайнасы кышы жылуу. Ушул эле бөлмөгө уда жанаша жайгашкан бөлмөбүз, эчтен бет маңдай кирип келген бөлмөбүз. Айдымдардын сүйүктүү болгон бөлмөсү, ашкана бөлмөсү бир аз чаканыраак башка курулуш компанияларга салыштырмалуу. Газ түзгүчөлөр да толугу менен киргизилген, газ мечи дагы киргизилген, көрүп турасыздар. Желдетүү системалары каралган. Кир жуучу машинанын жайы дагы каралган. Бул жагында бөлмөнүн терезеси бурч тарабында болуп калат. Үй толугу менен жылууланган. Үйдүн сырттары көрүп турасыздар. Сыртынан травертин менен тартып коюптур, базальт менен жылууланган. Айымдар жана мырзалар, ушу 2 бөлмөлүү батирибиздин жалпы наркына келип токтоло турган болсок, 2 бөлмөлүү батирибиздин жалпы наркы 82 миң акш доллары менен бааланууда. Албетте бир аз кеми болот ырымына. Бир аз эмес, жакшы эле болот дейт, эгер нак акча алып келе турган болсоңуз. Эгер
автоунаага машина турган болсоңуз 15-20 миң долларга чейинки Корея өлкөсүнөн алдырылып келинген автоунаалар боло турган болсо, мисалы үчүн Саната же болбосо К5 үлгүсүндөгү автоунаалар боло турган болсо, үстүнө үстөк пул кошуп берип, ушул үйдү өзүңүздүн пайдаңызга алып кетсеңиз албетте болот. Резиденциядан Фрунзенскийден үй издегендер аябай эле көп. Жакшы райондордун бири. Анда эмесе жалпы сомго ала турган болсок 7.166.800 сомдун тегерегинде болуп калат. Үй жөнүндө кененирээк маалымат алууну кааласаңыз 0777 315 325 номурда кайрылсаңыз Исхак мырзадан үй жөнүндө кененирээк маалымат ала аласыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман туруңуздар, чоң бармакта басып, ой пикир калтырбаңыздар.